2 жылдан beri онлайн эле встречалар болуп, мына 2 жылдан beri бүгүн биринчи жолу биздин Кыргызстанда офлайн встреча болуп атат. Бул жерге баарыбыз өзүбүз келип калган жокпуз. Ошондой эле ар бирибиздин спонсорубуз бар. Авышкан биринчи спонсорлорду айтты, чото шашып кетти го. Бизди ушул жерге ийгиликке жетелеген, ушул жолду көрсөткөн 10 жыл мурун ушул жолду көрсөткөн бүгүнкү күндө форовердин даткасы деймен. Кыргызстандын форовердин даткасы номер 1 чек, 1 солинг менеджер, 1 негизинен Кыргызстандын 1 менеджери, 1 солинг менеджери, 1 сафир менеджери, миллиондоп айлык алып аткан фороверде 10 жылдан бери, 10 жылдан ашык фороверди бүт дүйнөгө таанытып келген биздин эң мыкты форовердин даткасы Мырзабекова Бакыткан биздин спонсорубуз. Биз бул бизнеске келгенде 36 тамганы эле таанып келгенбиз, бирок кийинки тамгаларды тааныткан жыл сайын ийгил менеджер болгон старший менеджер Борошо Мерин. Жана ушул жерге Кыргызстандын биринчи фундаментин куюп баштаган биздин жогорку бүгүнкү күнү Украинадан келип отурган коногубуз сафир менеджер Володя Заринян. Владимир Заринян. Мына ооба 10 жылдын ичинде биз кандай гана жолдорду басып өткөн жокпуз. Кыйынчылыктар да болду, жана айтат го, айдын 15-и караңгы, 15-и жарык дегендей. Бирок канча кыйналсаң, жана Эксмон деп өзү айтып атпайбы? Канча кыйналсаң, ошончо таттуун көрөсүң, туурабы? Ошентип жылдар өтө берди, туура Бакболот айткандай, мен бул бизнести баштаганда Бакболот абдан каршы болду. Бул бизнести курам деп мен эште үйгө жатпай калган күндөрүм болду, байнада жаткан күндөрүм болду, кошуналардын үйүндө жаткан күндөрүм болду, бирок мен чыдадым. Эмне үчүн чыдадым? Мен бул башка будага чейин 5 жыл мурун башка бизнеске келгенде, Бакболот өзү баштаган ал бизнести апарганда ошол жерде мага бриллианттар $30,000 алат дегенди көрсөткөндө, мен только ошо $30,000 деп ойлогондо сөз жок, жетемин деп. А бул бизнеске келсем, бриллианттар $1,000,000 алат деп атпайбы? Мен анда ошо шапканан кеттим да $1,000,000 укканда. Болбойт экен, жасап алсак деп мен чынында 1 жыл жалгыз иштедим. Бакболот абдан каршы болуп атса да, мен иштедим. Келип Бакыткан кайтана Бакболот мынтип атат, антип атат, сен эми маркетинг планды көрүп туруң, чыдасак болот деп Бакыткан айтат. Ошентип иштей бердим. Bir күнү Бакыткан экөөбүз канттан келатабыз, кече өзү айтты го, жана жашыл свет менен кызыл светти билет. Бир баада мага айтат, караңкы түн бирден ашып кеткен. Бак, неме сартан кызыл күйдүбү же жашыл күйдүбү дейт. Мен айттым, айлана мен жашыл кызылды да билбейм да. Мен айттым, айлана мен ответственность ала албайм. Мен жашылыңды да кызылыңды да билбейм дедим. Мен только Бакболоттун артында эле уктап, кааласам туруп машинага түшүп койгондо, билбейм, айлана өзүң кара деп корком, мен светофордочу туруп эмес болуп калса байлады. Анда ответственностьтин кереги жок мага дейм. Машина бар, жогун сурасаң айтып берем дейм. Ошентип экөөбүз түндө келдик. Түндө келсек эле Бакболот эшикти илип алыптыр. Кыш, февраль. Жакап эшикти тыкылдатып отуруп ачтык дарадан. Киргенде эле эйнең деп баштады. Ким таластар барбы? Эйнең деген сөздү таластар сонун айтат да. Эчтеке өстүп калтырбаш чыпырып да кирди. Ана Бакыткан сразу кетем деди. Мен айттым, Бакыткан кетпе, сен кетип калсаң өлдүм. Эшик болсо суук, баня болсо суук, кошуналар уктап калып мен каяка барам түндө. Сен менен кетип калсаң, вообще эртеси үйгө кирбей калам мен. Кетпе деп муну жалдыра үйгө киргизип, кухняда экөө шөмүрөп отуруп калдык. Мен жаш баладай, жана окуучуну эки багып калган баладай болчу. Ишенсеңер, мына биз деле тотулуп калдык, 50дөн ашып калганбыз. Бакыткандын көзүнчө жер ачык болсо жерге кирип кетким келди. Ушунчалык намыстандым, ушунчалык сындым, ишенсеңер Бакыткандын көзүнчөчү. Ушунча жыл жашап, 5ти төрөп, ушу даражага жеткирдим мен ушу Бакыткандын көзүнчө. Чын эле мында аябай немем сынды да, шашпай тур таң атканда көрөм сени депчи. Ана Бакытканды алып калдым, үйгө кетип, жат эле жат, мени өлтүрөт деп. Бирок
мына ушунча жыл мына Кудай буйрса 35 жыл жашап атабыз Бакболотто көстүн. Мен ыраазымын Бакболотко. Бакболот урушкан сайын мен курчудум. Эгер может бул ушпаса, может мындай бизнес курулбай калат беле деп ойлойм. Ыраазычылык айтам. Бирок Бакболоттун эң жакшы мужской характери өзү айтканда аз сүйлөйт. Эртең менен никогда бүгүн болгон ишти козгобойт. Мага ошол характер абдан жагат. Ошон үчүн биз ушунча жыл түтүн булатып келатсак керек деп ойлойм. Чоң рахмат сага ушкан. Ошондой жылдар өтөдү, анан биз сүйлөштүк. Бакболот кел Бакболот. Сен ажырашасыңбы, урушасыңбы, киргизесиңби, киргизбейсиңби, мен сенин бул бизнести курам. Элестесең, кеше тигин айтып жүрдүк, буну айтып, мен каякта ара жолдо каламбы, мен курам. Сен мага бир жыл уруксат бер дедим. Эгер залда отуруп, күйөөм уруксат бербейт дегендер барсыңар байыңдар, кол көтөрүңөрчү, бай болсоңор. Бар болсоңор, бирөө бар экен. Сен менен ашасың, көчө али жашсың, бүткелечек астында. Сүйлөштүк, мен айттым, мен мына Eagle менеджер башталып атат, мен ошону жасайм. Сен менен Италияга барганда сүйлөшөм дедим. Жүрүп отуруп, эми анда-санда жардам берип атты. Eagle менеджерди жасап, Италияга экөөбүз биринчи жолу 13-жылы кайсы айда болдук эле? Майда Италияга Бактыкан, Мерим төртөөбүз Eagle болуп барып келдик. Арга барганда чындап экөөбүз сүйлөшүп, катбудо жаңы үйлөнгөндөй, жаңы жашоо баштайлы деп кол алышып, өбүшүп дегендей. Бири-бирибизди сыйлашып, мынанар урушпай жок деп кучакташып, бири-бирибизге сөз бердик. Мына ошондон бери ушу бизнести куруп келатабыз. Не болду бул жерде? Болгону бул жерде эң биринчи ишеним керек артында. Ишенгиле. Өзүңөр көрдүңөр мына Рексмондун сөзүн, кандай сөздү айтып атат. Просто Рексмондун жаңы айткан сөздөрүн окуганда мен кимдин денеси дүркүрөдү. Айткач, кимдин денесин мурашка басты Рексмонд сөзүн окуганда. Анда сөз жок бизнесиңер гүлдөйт. Силер качан гана бирөөнүн сөзүн укканда, чын жүрөгүңөр менен укканда, чын жүрөгүңөр менен көңүл бургандан мурашка басат. Мен ушу статуста турсам да, даже ассистент супервайзер чыгып, чын жүрөгүм менен сүйлөп атсам, менин мурашка басат. Ишенесиңер ошол. Силерди качан гана каныңар кайнаганда, ары бир клеткаңар жана абойду тазалаганда иштегенде гана силердин бизнесиңер жүрөт. Ошон үчүн ары бир айтканда дайым айтабыз. Ук сен чындап жүрөгүң менен, чындап көзүң менен көр, чындап жүрөгүң менен кабыл ал. Сенин кача бүт менен калтыраганда, титирегенде гана сенин бизнесиң жүрөт. Ага чейин жүрбөйт. Качан себеби сен ушу бизнести 100% кабыл аласың. Бүгүн мага бизнес, бүгүн мага форвард. Ава сыяктуу, суу сыяктуу, жашоо сыяктуу, кан тамырында айланып турган кан сыяктуу керек. Себеби эмне кылды? Мен форвард иштеп аткан жокмун, силер түшүнсөңөр. Форвард биз иштеп атат. Эмне кылды? Бизди бүгүн жана мэрим айтканда мен дайым айтам, нам всего 18 лет чем-то плюсом деп. Ушу жашка алып келди. Бүгүнкү деңгээлге жеткизди. Бүгүнкү уровеньге жеткизди. Бүгүнкү айлыктарды алып атабыз. Буга да мен миң бирден тоо кылам. Кудайга шүгүр, шексиз шүгүр айтам. Рексмонд атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, бейишинен орун берсин Аллахым. Миллион деген кишини результатка жеткизип атат. Миллион деген кишилерди ийгиликке жеткизип атат. Туурабы? Мен ошонун ичинде барыма мен ыраазымын. Мени чакырган спонсорлорума ыраазымын. Жолду көрсөткөн спонсорлорума ыраазымын. 10 жылдан бери биз менен бирге келаткан партнерлорума терең таазим айтамын. Рахмат айтыңдар. Параллельный командалыктарга, параллельный лидерлерге рахмат айтамын барыңарга. Менен бир история айтып кетейин, кантип курдум бул бизнести. 2019 жыл бардык Парижге. 2019 жыл Парижге бардык. Парижден келели балабыз 30 жашка чыгып, Москвадан экинчи балабыз үй алып, ошол тойго учуп кеттик. Барып, жүрүп 7 март күнү кайта учтук да, балдар билет алып берди, учтук. Бакболоттобуз регистрациядан өттү, как положено. Өттүк, ана бул болсо чамадандар сүйлөп кетип калды. Мен болсо баягы форвард, кыргызды көрсөм эле форвард. Телефонун берчи, каяктык болсун, андай телефон алып, самолет учуп кетпесин деп келсем, регистрация бүтүп самолет учуп кетип калды. Мен аэропортто калып калдым, жалгыз ыйлагым келди. Неужели Бакболот мени таштап кетти депчи? Өлө жаман болдум. Анан кийин балдарыма чалгандан уялдым, барыбыз деле келиңер. Муну кечелик бул кайра келди деп келиңдер айтат экен деп чынында уялдым. Просто кадырымды жок кылгым келген жок. Кызыма чалдым. Же акча жок чөнтөгүмдө.
Bu kastirda men работящий акча таап берер bu kastir. Bank. Анан кийин келип кызым ачам. Жана өлдүм ай мен аэропортто калып калдым. Атам кетип калды. Не дейт ошол? Чаңыз бардыңыз, койчу чабайм керек жок, уялып атам дедим мен. Кечеге жашына кагылышып, алтын сепишке алып беришип, японский ресторанга алып барып узатышты майрамың деп. Мен бугун кайра кетип калып келиндер мен эмне дейт, койчу айтпайм. Акча салмага деп атырмын. Что азыр деп койду, сразу. Мен биринчи балам неме да? Острый да, экинчи балам жумшак. Экинчи баламга чалып тур. Мамам аэропортто калып калыптыр сен. Эмне ушундай? Алар мага чалып атпайбы. Мен айттым, айтпайлы кой, акча десем bir gün tüneyin erteğin самолет бардым ушуну учуп кетем да иштеп жүрө берем биякта депчи. Акча салсам болбойт. Ошо кызым болсо кызы исме балаңыз жок же неме болмушпу десем ошол жака аэропортто жатып өлгөндөй депчи. Тиги балам чалып атпайбы, эмне болду деп ушинтип калып калдыңыз. Мама, сразу справочныйга барсаңыз какой-то процент хайрит деди да. Анан кайрылын деле билбейм, самолеттен карап көрбөсөм. Аны справочныйга барсам айтты. Азыр 3000 рубль төлөсөңүз деди, 15 мүнөттүн ичинде сиздин билетиңизди эртеңки кайрабастан өйдөт деди. 3000 жок да, же карточка жок. Жана форвард айтып атпайбы, айта берсең бирөө угат депчи. Тияктан келаткан дей кыргыз көрбөйм. Татарлар келат, орустар келет. Силер билесиңер орус тили менин канча процент экенин. 50% же у него связано. Келатат айтам, пожалуйста, молодой человек, дайте мне 3000, шубамы көтөрүп алгам, сумкамды көтөрүп алгам, ысык келди алгам, өзүм десем, дей карап кетип, кийинкисин айтам, бир киши, эки 40 жылдан катар келип атыптыр. Анан айттым, здравствуйте, вы мусульманы десем, да дейт. Я тоже мусульманка дедим. Ушундай осталось дедим. Сейчас мне срочно 3000 рублей надо дедим, чтобы заплатить билеты, чтобы восстановить десем. Карап турду да. Мен айттым, вот если верите, дайте, пожалуйста, карточку дайте сразу, чтобы дети вам это перевели эти деньги десем эле. С Богом деди да, мен Кудай үчүн на деп туруп эле, мага 3000 сом төлөп алып кетип калды жана 3000 рубльчу. Фулкапат номер, карточкасы номерин жазып калдым. Анан балама ошол жерде жана регистрация неме справочный бюро справочныйда отурган кызды айттым, дай, пожалуйста, телефон на минутку деди. Анан чалып туруп эле анан ошондо да Едисонго туган куруш керек да, аэропортто чыгып. Анан берди да, анан балама чалып, мен могу карточка кудурсам 3000 рубльду десем, балам сразу которду, анан келип туруп мени алып кетти кайрачы. Алып барышып, кайра башка ресторанга киргизишип, алтын жакет салып кетиришти. Мына Короведен канча деген үйгөшүдү. Например, мен Оғош Петр Кучковна эртеси аны 7 март болуп калды. Билет алып кетишине карасам, банкрот болсо, тауптага тюльпан гүл алып, мен аэропорттон тосуп кандай сонун фороер менен, мен дайыма айтам, фороер менен жашоо керемет. Чындап эле сен историяларга ишенсең элдин укканына, чындап эле элдердин алып аткан чектерин көрсөң, анда ийгилик сеники. Бизге фороер жолду салып койду. Мен бүгүнкү күнү бактылуумун. Мен билемин эмне ишти жазып атканымды. Мен билемин кимдин артынан баратканымды. Эгер мен ушул жолдо тайбас болсом, бул жолдон кайтпас болсом, мени кандай ийгилик күтүп турганын билемин. Биздин ар бир күнүбүз, ар бир жылыбыз жазылган. Мен Кудай өмүр берсе, Кудай бөөдө кылсын сактаса, качан сафир бриллиант болорумду билемин. Качан мен бриллиант болорумду билемин. Биздин командадан, биздин Кыргызстандан кимдердин бриллиант болорун билем мен бул жерде. Баарын билем. Себеби биз 10 жылдык алган эмгегибиз ушу билгичке алып келди. Эгер силер да чыдай берсеңер, хотя бы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл чыдаңларчы, фороер силерге жемишин өзү берет. Огородду деле тиксек, алма тиксек, мал баксак, 3 жылда түшүм береби? 3 жылда мол береби? Любой нерсеге убакыт керек. Айтат го, жок дегенде сен сетевой маркетингди бизнесин кургуң келбесе, как адамдык сапатың катары өзгөр дейт. Сетевой маркетинг эмне? Сетевой маркетинг сенин чистый адамдык касиетиңди тарбиялайт. Менин жаңы эле өзүмүн спонсорум менен Мерим Борошова бир аз КБД кылдык. Мерим дагы мага бир жакшы сөздү үйрөттү. Мен аны сөзсүз аткарам. Ушул ийгилик чынында
грамматика жактан, бизнеси туура жактан мээримдин милдеттеринен көп болду бизге. Мына мээрим мага 3 жыл мурун бир 4 шакты үйрөткөн. Мен ошол 4 шакты көпкө чейин жазадым, көп ийгиликтер келди. Ошондо мага айткан, эң биринчи ыраазычылык китеп жазыңыз деп. Мына 4-чү жыл болуп атат. Күнүгө бакылоодо көз ыраазычылык жазабыз. Мына эртең менен да ыраазычылыкты жазып чыктык. Иногда жолдо жүргөндө жазылбай калса 2-3 күндүк числосын коюп, бириктирип жазып коебуз мында. Эң биринчи биз ыраазычылыкты үйрөнүшүбүз керек. Биринчи өзүңө ыраазы бол, ушул жерде турганыңа, ушунча эл менен болгонуңа, бүгүнкү ийгиликти жаратканыңа. Бул жерде жаман ийгиликти жараткандар отурат. Келгиле, өзүбүз үчүн бир жакшы болчу алайлы, өзүбүз үчүн. Ушул ийгиликти уюштуруп берген биздин Кыргызстан фороверине, офистеги кыздарга, биздин директор Жылдызга, мына кечеден бери спикер болуп аткан Данияр Бухаршинге карагыч кандай жигит. Мен постоянно айтам, Кудай мага да Даниярдай ушундай жигит менен командама келсе экен деп. Мына келип атат.